Орусиянын ири банктары банкоматтар аркылуу доллар менен еврону кабыл алууну токтотушту. Орусияда системалык мааниге ээ банктардын көпчүлүгү Борбордук банктын тизмесиндеги 13 банктын 11 банкоматтар аркылуу доллар жана евро кабыл алууну токтотту. Бул тууралуу «Известия» гезити кредиттик мекемелердин кол борборлоруна жана басма сөз кызматына таянуу менен билдирди. Басылма Сбербанк, ВТБ, Открытие, Райффайзенбанк, Юникредитбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Москва Кредитбанкы, Росбанк жана Совкомбанктын банкоматтары валюталарды кабыл алууну токтоткондугун тактаган. Долларды ар дайым эмес жана еврону Альфа-банк жана Тинькофф банкоматтары аркылуу гана салсаңыз болот, бирок экинчиси эсептерге чет элдик валютаны салуу үчүн 5% комиссия алат. Гезит белгилегендей, банкоматтар эмне үчүн валютаны кабыл алууну токтоткону боюнча банктар комментарий беришкен жок. Открытие банкы муну банкка каршы санкциялардан улам болгонун түшүндүрдү. «Известия» интервью алган эксперттердин көпчүлүгү бул тенденцияны Орус банк системасына каршы санкциялар, ошондой эле бир катар банктардын глобалдык SWIFT системасынан ажыратылышы менен да байланыштырды. Мындан тышкары эксперттер такташкандай калктын банкоматтар аркылуу акча салууга болгон суроо талаптары төмөндөп жатат. «Известиянын маалыматы боюнча 2022 жылы евро менен долларды депозитке салуу мүмкүн болбой калган. Орусия менен Украинанын ортосунда согуш башталгандан кийин Орус банктары АКШ евро биримдик жана башка өлкөлөрдүн санкцияларына кабылган. Үстүздөгү жылдын 20-июлунда АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдери көзөмөлдөө башкармалыгы Орусиядан келген кредиттик мекемелердин санкциялык тизмесин кеңейтти. Чектөөлөргө Тинькофф, Солидарность, Локобанк, Санкт-Петербург социалдык коммерциялык банкы жана Юнистрим банктары кирди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Мектептеги мугалим менен эненин чыры иш сотко өттү. Бишкекте мектеп окуучуларынын көзүнчө мугалимди тилдеп, ыйлаганга чейин жеткирген аялдын кылыгы боюнча иш сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу маалыматты 9 ноябрда Ленин райондук милициядан тастыкташты. Маалымдалгандай, райондук ички иштер бөлүмү аталган окуя боюнча териштирүү жүргүздү. Ага ылайык териштирүүнүн жүрүшүндө видеодогу мугалим окуучулардын апасынын бири 9 октябрда мектепке келип, аны балдардын көзүнчө кемсинтип, чыр чыгарганын айтып арызданып, чара көрүүнү суранган. Ленин райондук сотунун маалыматына караганда, Укук бузуулар кодексин мугалимге сыйлабастык менен мамиле кылуу беренеси боюнча протокол түзүлгөнүн айтышкан. Бериле кетсек, буга чейин социалдык тармактарда бир аял мугалимди урушуп, ыйлатып жаткан видео тараган. Андагы видеодон окуучунун апасы мугалим баласын урушканын айтып, 300 сомумду бер деп акча алганын көрүүгө болот. Мугалим ыйлап берген белегине ыраазы экенин, ал эч кимге жаман сөз айтпаганын билдирген. Андан соң ал мугалим жумуштан бошонуп кеткени белгилүү болду. Өзбекстандык блогер Борбор Азия мамлекеттеринин тууларын Антарктидада орнотту. Өзбекстандык блогер Абдурахман Фазилов Борбор Азия мамлекеттеринин тууларын Антарктидада орнотту. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга таркалууда. Анда ал Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстандын тууларын Антарктидадагы станциялардын бирине орнотуп, аталган өлкөлөрдүн достугу түбөлүк болуусун каалаган. Ильхам Алиев Батыш Арменияны жаңы согушка үндөп жатканын айтты. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Батыштагы кээ бир күчтөр Арменияны Түштүк Кавказда жаңы согушка үндөп жатканын айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Алиев 2020 жылдын күзүндө болгон 2-Карабах согушу жана 2023 жылдын күзүндөгү антитеррордук операция Армениянын туура кадамдарды баштоосу үчүн жетиштүү фактор болгонун айтты. Бирок эстен чыгарбоо керек болгон маселе бар. Мындай абалга чыдагыс келбеген
берген анти-азербайжандык күчтөр, исламофобдор, азербайжанофобдор кээ бир батыш борборлорунда отургандар бүгүн Арменияны жаңы согушка түртүп жатышат деп белгиледи Азербайжандын президенти. Эске салсак, 2023 жылдын 19 сентябрында Азербайжан Тоолуу Карабахта конституциялык түзүлүштү калыбына келтирүү максатында жергиликтүү антитеррордук чаралар башталганын жарыялаган. 2023 жылдын 20 сентябрында Тоолуу Карабах ок атууну токтотуу жана куралдарын таштай турганын билдирип, Азербайжан бийлигин республикада борбордук деп эсептей турганын жана Баку менен конструктивдүү диалог курууга ниеттенип жатканын маалымдаган. 2023 жылдын 21 сентябрында Евлах шаарында Азербайжан бийлиги менен Карабахтагы армян өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүп, реинтеграция маселелерин талкуулашкан. Алиевдин өкүлү Элчин Амирбеков Sky News Аравия басылмасына берген маегинде эки тараптын ортосундагы көйгөйлөр бир жолугушууда эле чечилип калбай турганын билдирсе, Карабахтагы армян өкүлдөрү Баку менен жыйынтыкталган келишим болбогонун жана айрым деталдарды макулдашуу керек экенин маалымдаган. Ал эми 2024 жылдын 29 сентябрында таанылбаган Тоолуу Карабах Республикасынын президенти Самвел Шахраманян 2024 жылдын 1 январынан тарта өлкөнү жокко чыгаруу буйругуна кол койгон. Трамп мыйзамсыз мигранттарды жапырт түрдө депортациялоону убадалады. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп шайлоодон кийин журналисттерге берген алгачкы маегинде кызматка расмий киришкен соң биринчи күнүнөн тартып АКШнын тарыхындагы эң ири депортация программасын ишке ашырууга киришүүнү убада кылды. NBC News медиасы Трамптан анын шайлоо алдында берген мыйзамсыз мигранттарды жапырт түрдө депортациялоо убадасы жөнүндө сураган. Ал муну ишке ашыруудан башка жол жок экенин айтты. Трамп иммиграция процесстерини көзөмөлдүү күчөтүү менен чектелбестен депортацияларды кеңири жана ар тараптуу кылууну убада кылып, аларга кошумча катаал чараларды көздөйт. Планда чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө бөгөт коюу боюнча иш-чараларды күчөтүү да камтылган. Казакстанда аскердик тиги учак кулап, бир киши каза болду. Казакстандын Актөбө облусунун Мартук районунда аскердик тиги учак кулап, анын ичиндеги 3 кишинин бири каза болду. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматына өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар департаменти билдирди. 2 адам облустук ооруканага жаткырылды. Алардын абалы туруктуу жана оор деп бааланууда. Ми-8 вертолету 9 ноябрь түшкө маал Сарыжар айылынын алыс эмес аймакта кулаган. Окуя болгон жердеги сүрөттөрдө тиг учактын калдыктары кар баскан талаада күйүп жатканын көрүүгө болот. Коргоо министрлиги машыгуу учурунда тиг учак кулаганын тастыктап, кырсыкка техникалык мүчүлүштүк себеп болгонун божомолдоп жатат.